Мінекей. Арифметикалық прогрессия болады, егерде алардың айырмасы әрдайым бірдей болса, бұлардың айырмасы әрдайым 3-тен үлкен. Мысалы, 2 мен 5-тің айырмасы 3, 5 мен 8-тің айырмасы 3. Ал айырма d тамазымен бөлінеді. D деген бізде қандай тапса болады? Бұл кейінгі сандан мұрдағы санды кем қос. Көрдіңіз бе? A2-дан 1-де. A2, A1 дегендер әміне бұл элементтердің саны. Бұл бірінші элемент деген нәрсе, мысалы. Бірінші элемент. Жанында A2 деген екінші элемент, çünkü номерлар да, мысалы, элементтердің чы бұл жақтағылар. Мысалы, жауап болса, мысалы, d-ні тапқанда A3-тен деле, мысалы, A2-ні кем қойсаңар болады. Жауап болса A5-тен кем қойсақ A4-ті. Кейінгіден мұрданы кемді қойырсек, бізде әміне әрдайым шығы өретін әңгізе. Так, давайте кейінгісін көрелі, мысалы. D-ні таптық, ал әме AN-ді тауытырым болсақ, мұнда AN. То есть, бізде деген A1 бірінші элемент болды. A2-ні ғаны табамыз біз, A1-ге қошауыз D-ні. Қарасаңар, мысалы, A2-ні тауытырым болсақ, A1-дені. 2-3-ті қоштық 5 шығат кенде, мұндай айтқанда, D-ні қошып жатауыз, D-ні қошқанда кеңкесі шығып атады. Ал әме, A3-ті тауытырым болсақ шы, A1-ге қошауыз 2 жолы D-ні. A1 қошылған 2 D болып қауыт кене. Байқазағар, мысалы, 1-ді 2-ден қоштық, A1-ге 2-ге 3-ті қоштық 6, 6-ға 3-ті қоштық. 2-ге 3-ті қоштық 5, 5-ге 3-ті қоштық 8. Көрдіңіз бе? 2 жол қошқанда. Мысалы, A4-ті тауышым біз деген D-ні 3 жол қошуыз керек болады. A1 қошылған 3D болады. Жол болса A5-ті тауытырғымыз оқшы. 4D-ні қошауыз. Мына шайтқанда ардайым 1-ге кем қошатауыз. Көресіңіз бе? То есть, анда AN-ді тауышым біз A1-ге қошауыз N-1-ді 1D-ні. Түсінікті? Ардайым 1-ге кем қошып кете береміз. Так, азыр болса, эми эсептермен иштешели. Так, арифметикалык прогрессия, да? Арифметикалык прогрессия. Суроолор сабак чекем жок, сабактар берип турам азыр, Мисалы, прогрессиянын айырмасын тапкыла дейт. Значит, D канчага барар болуп калат, D канчага барар бул жактан? Кийинкиден мурданкыны кемтип болчу. Значит, 5-тен 10-ды кемтебиз, Канча болот? -5. Көрдүңөрбү? Кийинкиден мурдагы кемтинде ар дайым -5 чыгыш керек да. Мисалы, 0-дон -5-ти кемтсек, 3-чү элементтен биз 2-чи элементти кемтели да. Дагы эле -5 чыгат. Демек, D барабар -5 экени анык болду. Итак, кийинки сурообузда образуют ли числа 2, 6, 10, 12, 16 арифметическую прогрессию дейт. Значит, бул нерсе бизде арифметикалык прогрессия боло алабы деген суроо экен. Мындай дегем, айырмасы ар дайым бирдей болсо, арифметикалык прогрессия болот дегем. Экөөнүн айырмасы канча? 4. Бул экөөнүкү 4. Бул экөөнүкү 2. Бул экөөнүкү 4. Мына жерде карасаңар, айырмасы ар дайым бирдей болбой калды, арсаңар, бул жакта 2 өзгөчөлөнүп калды. Демек, бул боло албайт экен. Арифметикалык прогрессия эч качан боло албайт. Кийинки болсо, 1-ден 10-га чейинки сумманы тапкыла. 1-ден 10-га чейинки сумманы тапкыласы. Чейинки сумманы тапкыла. Ал эми мисалы прогрессиянын сумма формасы, арифметикалык прогрессиянын сумманын формасы. Сумма формасы. Кандай болот, Значит, ал эгерде n элементтин суммасын таба турган болсок, A1 кошулган AN бөлүнгөн 2 бар көбөйтүлгөн n болот. A1 деген эмне бизде? Бул биринчи элемент деген нерсе. AN деген акыркы элемент. N деген болсо алардын саны,
саны. То есть количествосы деп қойны. Количество. Ошону экиге бөлүп койсок чыгып калат жообу. Мисалы 1-ден 10га чейинки сумманы эки вариант менен тапсак болот, ушул бир вариант менен таба алайлы. Эки вариант менен тапсак болот, эки метод менен. Биринчи метод логика менен биринчи сан x болсо, кол менен кошуп чыккан сыяктуу калат экен, макул. Формула менен эсептеп чыгайлы. S 10ду табыш керек экен да. Демек бизге биринчи элемент канча? 1. Акыркы элементибиз 10. Себебинде 1 кошу 2 кошу 3 болуп келип туруп, эмне 7 кошу 8 кошу 9 болуп өтөт да. Кошу 10 болчу. Акыркы элементи сонда 10 бөлүнгөн 2-ге көйтүү. Канча элемент бар бизде? Бардыгы 10 элемент бар, Анда 11 көйтүлгөн 10 бөлүнгөн 2 болот экен, Ошондо 110ду биз бөлөткөнбүз 2-ге. Канча болот? 55. Эми силер алып туруп иштеп көрүлү. Мисалы 1-ден 10га чейин калькулятор менен кошуп көрүлү. Туура эле чыгат бекен? Текшересиңер ушул нерсени. Айми арала. Дагы бир суроо. 5 удалаш сандын суммасы 100ге барабар. Барабар болсо, алардын биринчисин тапкыла, алардын эң кичинесин тапкыла дейли. Эң кичинесин тапкыла деген суроо болсо. Удалаш сан деген эмне? Бул катар кеткен сан деген нерсе. Удалаш деген катар кеткен сан. Мисалы, биринчи сан x болуп калса, белгисиз сан деп билесиз. Анда кийинкиси катар боюнча кандай? x плюс 1 да. 1 санга көбүрөөк. Кийинкиси 2 санга көбүрөөк, x плюс 2, x плюс 3, x плюс 4. Канча сан болуп калды бизде? A1, бул A2 болсо, A3, A4, A5. 5 элемент пайда болду. Бул биринчи метод менен чыгарды. Азыр мисалы логика менен ойлонуп көрсөк болот да. Сумма формуласын колдонбой туруп азыр логика менен ойлонуп көрөлү. Мындайча айтканда, биз биринчи элемент x болсо, бешинчи элемент демек x плюс 4 болот экен да. Эми карагыла. X'тердин суммасы канча? 5x болот, Ал эми 1-ден 4-кө чейинки сумма канча? 1-де 2 коштук 3, 3-дү 3 коштук 6, 6-ны 4-кө коштук 10, 5x кошулган 10 экен, барабар 100 чыгыш керек экен. 10 кемити болуп өтөт, анда 5x барабар 100 кемитилген 10. Получается 5x барабар 90. Ал эми 5 бөлүү болуп өтсө, 90ду бөлөбүз 5ке. X барабар канча? 18. X барабар 18 болсо, ал эми экинчи метод менен формула менен чыгаралы. Формула менен чыгарабыз. Формула менен. Так, бул жака эмне? Биринчи элемент 18 болсо, 18ти, 19ту, 20ны, 21ди, 22-ни, 5 сан болуп калды. Кошсок эмне болот экен? 100 чыгат экен. Калькулятор менен текшерип көрүлө болсо ишенбесеңер. Ал эми формула менен чыгара турган болсок. 5 сандын суммасы деди. Биринчи элемент бизде жөн эле x болду. А бешинчи элемент эмне болду? x плюс 4 болду. Акыркы элемент да. Көйдөт экенбиз ушуну 5ке, бөлөт экенбиз 2ге, барабар болуш керек 100кө экен, То есть биз үч жагын карап чыгайлы. 2x плюс 4, x'терди чогултуп алсак, сыртына көйтүү 5, ал эми бөлүү 2, бияка көйтүү 2 болуп өтөт, 2-ни 100кө көйсөк 200. Ал эми 5 көйтүү болчу, бияка бөлүү болуп өтсө, 2x плюс 4 барабар 200'тü 5 бөлсөк канча? 2x плюс 4 барабар 200'тü 5 бөлсөк 40 болот. Плюс 4 бул жакта көздөй минус 4 болуп өтөт. 40 минус 4. Ошондо 2x барабар 36. 2 бөлүү болуп өтсө, x барабар 36 бөлүнгөн 2. X барабар 18 экен, Демек 2 учур тең туура эле иштеди, бирок болгону 2 башка метод менен иштелген. Эми силерге тапшырма. A1. Так, кичинекей A1. A1 бизде тең барабар болсо канчага? 4кө. A2 7ге барабар болсо, 7ге барабар болсо, A 11-чи
мүчөнү тапкыла. Мүчө же элемент деп аталат, мүчөнү тапкыла. Силерге тапшырма. Эми азыр силер иштеп туруп, эмне калсар, мага Telegram группадан, каналдан жооп бересиңер. Так, потом отправили файлы, подождите, русская группа. Так, Telegram каналга жооп берели, күтүп жатам. 6-7 класстар. Канча болот А1 элемент? Жалпы түшүнгөндөн кийин түшүнөм ушул жерден. Кээ бирлер кол көтөргөндөр бар экен, Кол көтөрүп, баарына кол көтөргөндөр микрофондорду ачсам, шум болуп кетет. Ошондуктан ага каналга жооп бериле. 188 дейт, 15 дейт, 678 дейт. Жакшы, ар кимдин ар кандай түрдүү жооптору болуп жатыптыр. Бирөө 188 дейт. Бирөө 43 дейт. 34, 39. Чогуу чыгарып көрөлүбү? Бул жактан биринчи очередь эле мисалы А11 табыш эмне? Формасын жазып албайлыбы? AN деген форма AN. Бул A1 кошулган N-1'ди D болчу. То есть мына каралы A1 бизде белгилүү 34, 39 4 плюс N бизде белгилүү бул 10 минус 1 көбөйтүлгөн D. Ошондо A11 бизде эмне бар экен? 4 кошулган 9D. Бизде D белгисиз да. Келе D'ни табайлы. D деген бизде эмне? Кийинкиден мурдан кемитип койгулчу. A2ден кемитебиз A1ди. Ошондо 7ден 4 кемитсек 3 экен. Канча болот ушунда A11? 4 кошулган 9 көбөйтүү 3. Канча болот экен? 4 кошулган 27 31. Ким 31 деп жооп берди? 34 дейт, 34 дейт. Демек бирди ашыкча. Жок. Тура эле эсептесең 34 экен. Себеби бул жактан мен 10дун ордуна 11 деп жаза албадымбы? 10го көбөйтө турган болсом 30 болот. 30'tu 1 кошсом 34. Азаматтар кимдер 34 деп жооп берди? 5 силерге. Кийинкисине дагы суроолордон болсун. Мисалы карагыла. D бизде 12'ye барабар болсо, айырмасы 12'ye барабар. Ал эми 3-чү элементибиз болсо, A3 бизде канча барабар болсун? 43кө. 43кө. Анда бизде A1'ди тапкыла. A1 канча барабар? D 12'ye барабар болсун. A3 43кө. A1 канчага барабар? Жолун бул жака жазасың, Чоо интерактивдүү болуп иштейли да. Так, чыгаргандар барбы? Кийинки эсеп иштейбиз. Кийинки эсепте мурдан 23 дейт, 41 дейт. 54 дейт. 165 дейт. 19. Чынар. Чынардан ким? Жок, Чынар эженин кызы экен, Чынар эженин кызы же баласы туура жооп бериптир. Карагыла. Бизде деген A3'тү кантип тапчу элекпиз? A1 кошулган N-1 көбөйтүлгөн D эмеспи? 19 дегендер бардыгы туура болду. A3 бизде 43 болот. A1 бизде белгисиз. Ал эми болсо N белгилүү да бизде 2-1 да. D дагы 12 болот. Демек 43 барабар A1 то есть кошулган 2'nin айырмасы 2 12. Демек 43 барабар болот экен A1 кошулган 24кө. 24 кемитүү болотсо A3 то есть 43 кемитилген 24. Кемитсек 19 экен. Демек A1 туура таптыңар. 19 дегендердин баардыгы туура, азаматтар. Так, бул жакты бүтүрөт окшойбуз, же бир эсеп иштеличи. Кыйынырактардан бир аз.
келе. A3. A3. Тура 19 шыққандан банық тұра. A3 13-ке барар болсын. A11 25-ке. Ал эми силер табышыңар керек. A 7-ни тапкыла. Канчага? Барабар. A3 10 болсо, A11 25 боло турган болсо, A7-ни табышыңар керек. Так, 29 дейт. 28 дейт. Карасаңыз бизде A11 25 боло турган болсо, A7 каяктан A11ден чоң болуп кетет. Тем более өсүүчү прогрессия экен да бул. Өсүүчү прогрессия боло турган болсо, тем более, мисалы 13ден чоң болуш керек негизи. Ал эми 23ден кичинекей болуш керек. 16 дейт. Жаштар айтып атам. 13ден чоң, 25ден кичинекей болуш керек. Мына карайбыз. A3 турган болсо. Келе биз D-ни табайлы. D эмнеге бар, A3-тө эми эмне бар? A3-тү табыш үчүн биз A1-ге кошчук, 2 жолу D-ни. Потом A11-ди табыш үчүн эмне кылыш керек биз? A1-ге кошчук, эмнени? 10 жолу D-ни. Касар бул жер эмне калды? 13, бияга 25. Эмне пайда болду? Система пайда болду. Ушул системаны иштешиңер керек. A1 канча барабар, D канчага барабар экен тапкыла ушул система аркылуучу биринчи. Так, A1'di маанисин тапсаңар, мисалы A1 12 экен 19 бул дейт, Келе иштеп көрөлү, мисалы. Ким телди бири-биринен, мисалы. Кимде турган болсок, ошондо A1'лер кыскарып кетет. 10'дан 2-ден кемитсек 8'де. 25'тен 13'тү кемитсек бизде деген аябай кичинекей сан болуп калат экен да. Бөлчөктүү сан болуп калат экен, 12. Так. То получается D демис эмне бар? 12 бөлүнгөн 8 бар. 4кө кыскартсак эмне болуп калат? 12-ни 8 бөлсөк 3 бөлүү 2. Мына жеткенде 1,5 экен. D'si 1,5 экен да. Анда A1 биз канча бар? A1 плюс 2 көйтү 1,5 барабар 13. Анда A1 канча бар? A1 плюс 3 барабар 13. Демек A1 бизде 10 экен, A1 10. D бизде белгилүү болду, 1,15. Анда A7-ни кантип табабыз биз? A1 кошулган n-1 көйтүлгөн D болчу. Анда бизде A7 барабар экен эмнеге? A1 бизде 10 болду, кошулган n деген бизде 7-1 көйтүлгөн D 1,5. Анда 10 кошулган 6 көйтүлгөн 1,5. Бул эмне болот экен? 10 кошулган 9. 19. Азаматтар. Кимдердики 19 чыкты эле? Мыкты чыгарсаңар, силерге 5. Кийинки темабыз бизде жаңы темага өтөлү. Ушунун эле акасы геометриялык прогрессия. Геометриялык прогрессия каяктан келип чыккан, кантип келип чыгат? Мисалы,
birinci element bizde 1 bolip oturgan bolsa, keyinki biz 2 olsun. 4, 8, 16, 32. Emin endi bayqanar oqışlar arasar. Ne olup jatat? 64. Ulandıysa. Köyle emin olup jatat. Sandardын arasında qanday qatış var? Бұл жақтан 2'ye көйіп жатады. Азамат сар. 2'ye чоңайған жоқ, 2 есе көйіп жатады. 2 есе. Демек, геометрияда не болады екен? Еселенеді екен. Же есе кішіреді, же есе чоңайады. Çünkü bir-birine oşulan жоқ, бұл 2 есе чоңайып жатады, мысалы. Геометриялық прогрессия мысалы мындай да болушы мүмкін. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Мына жерде не болады? Бұл жақты мысалы бұл да геометриялық прогрессия 3 есе чоңайып жатады. Çünkü eseленген нәрсе бұл демек геометриялық прогрессия болады. Ал эми бұл жақтан біз эмне табабыз? Ушул 2, 3 те нерселер эмне болуп калат бизде? Тиинди да атасак болот. Же болбосо бөлүмү. Бөлүмү. 3-кө чоңоюп жатат деген башкача болуп калат. 3-кө чоңоюп жатат деген бул плюс 3. Ал арифметикалык прогрессия. Ал эми эсе деген нерсе көбөйтүү деген нерсе. Түшүнүктүбү? Ошол нерсени билип жүрүлө. Ал эми карагыла. Мисалы бул жактан b менен бирилели. B1 бул эмне экен? Биринчи элемент. B2-чи. B2-nin табышын айтмакчы бизде кайсы тамга белгилерин өттүкпү? Бул жакта Q тамга менен белгиленет. Бөлүмү. B2'nin табышын демек анда биз B1'ди көйтөбүз Q'га. B3'tү табыш үчүн биз B1'ди көйтөбүз 2 жолу Q'га. Q квадрат болуп калат. B4'tү табыш үчүнчү B'ны Q'нун 3 жолу көйтөбүз. Мынча айтканда B1 көйтүлгөн Q куб. Эсиңердеби даража эмне экен? Даражалар чоңоюп көтөрүп да мисалчы. Даража деген мисалы мындай болчу. 2'nin кубу дей турган болсок, бул 2'ни 3 жолу көбөйттүргөн нерсе да 1, 2, 3, 8 болот. Же болбосо мисалы А санынын 4-чү даража дей турган болсок, бул Аны 4 жолу көбөйдү деген нерсе да. Туурабы? Же болбосо 5'nin квадраты дей турган болсок, бул 5'ти 2 жолу көбөйт деген нерсе. Түшүнүктүбү? То есть анда бизде бул жакта кандай формула жаралат? Демек, даража ар дайым 1ге кем болуп атпайбы, мисалы? B n'ди таба турган болсок биз. Мына биз B1ге көйтөбүз эмнени? Q n-1 даражасын 1ге кем даражасын көчүрүш керек экен. Түшүнүктүбү? Мисалы азыр мисалдардан да иштейли. Геометриялык прогрессия. Сегиз, 4, 2, 1 геометриялык прогрессия боло алабы? Геометриялык прогрессия боло алабы? Боло алабы. Боло алабы, боло албайбы? Болот, эмне болуп жатат? 2 эсе азайып жатат, 2 эсе көбөйсө, 2 эсе азайса деле болот, 2 эсе азайып жатат. Ар дайым, 2 көрдүңөрбү? Демек, бул болот. Боло алат. Түшүнүктүбү? Азаматсыңар. Жакшы үйрөнүп жатасыңар. Аябай бат, тез, туура иштеп жатасыңар. Эми бизде деген A1 так. A1 5ке барар болсо, сабак бүтөлөк. Жок. A1 5ке барар болсо, A3 болсо, 20га барар болсо,
Анда бизде деген куб канчага барабар? Q'nu тапкыла. Q деген эмне? Тииндиз болчу, э? Же бөлүмү. Канчага барабар болуп калат? 80 дейт. Жок, 80 болбойт да. 4 дейт. Тоже ката. 80 да болбойт, 4 да болбойт. 17 да болбойт, 4 да болбойт, ката болуп калат. 2 дейт. Азаматсыңар. Ким 2 деп тапты? Формуласы эсиңердеби? Мына, эмне дедик? AN барабар эмне? A1 көйтүлгөн Q n-1 дедик, бир даражага кемирээк деп, э? Получается, AN бизде эмне барабар? A300 барабар болот A1 көйтүлгөн Q'нун n-1 даражасына. То есть A3 деген бизде 20 да. A1 деген бизде 5. Q деген белгисиз. n-1 деген 3-төн 1 деген бизек 2. 5 бөлүү болуп өтсө, 20-ны 5-ке бөлсөк канча? 4. 4 барабар Q квадрат. Кайсы санды өзүнө өзү көйткөндө 4 чыгат? 2-ни 2-ге көйткөндө 4 чыгат. Демек, Q канча барабар экен? Так. Q, A3, так. Biraz кыйыныраак деңгээлинде айтып чыгарайын. Албетте, күндө 21 күн токтобой сабактар болот. Эле дагы бир эки эсеп чыгарып коелу жыйынтыктардын алдында. A1 барабар бизде деген канча болсун? 15 болсун дейли. A1 барабар бизде 15 болот. Ал эми болсо бизде Q бизде деген -4 боло турган болсо, бизде A 6-ны тапкылай турган болсок. 6-ны тапкыла. Азыр сабагыбыз бүтөт, э? Акыркы сабагыбыз, э? Эртең дагы сабактарыбыз ушундай эле убакытта болот. Ушунча убакыт болот, э? Эслеп чоң керек негизи карасаңар. 48 дагы болбойт карасаңар. 15ти биз 4кө канчалык бөлүш керек? 5 жолу көйткөндөн кийин анан кийин A6 чыгат да. Формуланы эстегиле, формула эме колдонгула. Кийинки сабакка формулаларды жаттап келсиңер, э? Мурунку сабактар эмнеге өчүп кала берет? Мурунку сабактар өчүп калган эмес негизи, видеолор жаздырылган. Карагыла жаштар. Кийинки A6 болсо негизи эселеп чоң болуш керек. 60 деген силер A1ди силер 4кө бир эле жолу көйтүп атсаңар. 300 дейт. Ал да кичинекей эле сан. Бул өтө чоң сан чыгыш керек. Карасаңар, формуланы жазып берип коеюнчу биринчи. AN барабар болот A1 көйтүлгөн Q'нун n-1 даражасына, n-1 даражасына. 1024 жок, 1024 да эмес, бирок жакындап келатсың. 1024кө тиешелүү. 5 дейт, 7 дейт. Мынча кичинекей сандарды айтып жатасыңар. Эми карагыла. Чогуу чабайлычы анда. AN бизде канча барабар? AN деген бизде A6. A1 бизде 15 боло турган болсо, Q деген бизде канча? -4 да. -4-түн канчасы даражасы? 6-1. 5-чи даражасы. Биз деген -4-тү демек 5 жолу көйүш керек экен да. Жок, андан дагы чоң болуш керек негизи. -4 5 жолу көйтсөк, э? 5. Потом кайра 15 дагы көйтүп коебуз. 1000ден көп, туура. 1000ден көп. 1000 да көп. 759 точно чыкпайт. 2534 дагы эмес. Көйтөт экенбиз. 4'tü 4 көйтөйлү карагыла. -4'tü 4 көйсөк канча? +16, э? Дагы 4кө 4 көйсөк 16, дагы -4 бар. 16 16 көйсөк 256, көйтөбүз -4кө. Көйсөк канча? -1024. Эми карагыла. Могул деген нерсе бизде -1024 болбоду. 1024'tü көйткөн экенбиз эмнеге? 15ке. 1024 көйтүлгөн 15. Демек 15'in birisi чыгыш керек экен, э?
5'leri 420, eksi 10'du. 5'leri 2 10, 2'ni koysak 2, 100'e. 5'ti 1 koysak 5. Ay men 1024 kareli qaytalanıp yazıladi. Summadan çırar 0, 6, 3, 5, 1. Minus olmalı. Demek cevap ancha ekan 15360. 15360 deb javob bergandan barindi to'g'ri. Oşulum oylan. Sağ ol, hurmatly do'stlar. Ayaqtadi. Hozir videolarda alasizlar. Al men sizlarga bir sayt berem. O'sha yoqda topshirmalar bo'ladi. O'sha yoqqa javob berasizlar. Проверить ответ degan joy bor. O'sha yoqqa javob yozasizlar, проверить ответni bosasizlar. Al yoqda so'rovlar o'rischa tushunasizlarmi degan so'rov. O'rischa yaxshi tushunasizlarmi? Azamatlar. Eğer de o'rischani tushundinglar, o'zinglar uchun foyda. Men tushunasiz. İtak demek, sizlarga hozir videolarni jana shunday prezentatsiyalarni tashlab qo'yayin. Salomatda bo'linglar, hurmatli o'quvchilar. Ko'rishguncha. Qitaycha tushundim deydi. Aynan yoshlar anchalik ketib qo'yadi, qattiq ketib qo'yadi neyse. Qirg'izcha, o'rischa, hangisi tushunsangiz chechityapti hozircha. Prezentatsiyalar ketdi. Salomat bo'linglar. O'rischa tushunmaganlar da var bu. Bunda yordam so'raysan anda. Tak, tengi bitib tur. 6-7 klasslardan prezentatsiyasini yukladimmi? Ayım bulacak videomu bitiriyorum. Jör qo'yam hozir. Sağ ol, ayaqday beraylik. Inşallah.